Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ободо ой пикир көрсөтүүсү. Биздин бүгүнкү студиябыздын коноктору менен тааныштыра турган болсок, Аида Касымалиева, Жогорку Кеңештин депутаты, белгилүү журналист. Ошондой эле Айданбек Акматов, белгилүү журналист, коомдук активист, азыр серепчи. Биздин бүгүнкү темабыз бүгүнкү күндөгү өлкөбүздөгү массалык маалымат каражаттардын саясатка тийгизген таасири. Өзүңүздөр билесиздер, коомчулук жакшы билет. Мындай бул коомдук турмушта мезгилдүү басылманын, анын ичинде телеканалдардын, бүгүнкү күндө социалдык түйүндөрдүн аябай таасири өрчүп баратат. Саясатка таасири, мындайча айтканда, эбегейсиз чоң десек болот да. Мына ошол менен катар эле коомчулук бирде кайсы жагына ишенишин да билбей калат, ортосун таппай калат дегендей. Анан ошол коомдук пикирлерди талдап, анан ушул теманы бүгүн алып чыгып атабыз сиздер менен. Аида айым, эми кыздын 40 жашы улуктейт, жолуңузда улук, Жогорку Кеңештин депутаты катары. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө массалык маалымат каражаттарынын орду кандай жана саясатка кандай таасир этип атат? Кыргызстанда эми биз абдан саясатташкан калкпыз да. Анан ошого жараша бизде медиада дагы жалаң саясатты гана жазабыз, саясий серепчилерди гана окуйбуз. Ушак болсо ушактарды да окуйбуз. Ошондуктан сиз өзүңүз айткандай таасири эбегейсиз чоң. Таасири деп деле айта албайм. Бул саясат менен журналистика мындай үзөңгүлөш болуп эле келатат да. Мисалы үчүн саясатты журналисттерсиз саясатчыларды же болсо журналистиканы саясатсыз Кыргызстанда элестетүү мүмкүн эмес. Коомдогу орду дагы чоң. Анан көбүнчө биз мына программага келатып мен ойлонуп калдым. Негизи биз кыргыз гезиттерин, анан кыргыз медиасын терс баалайбыз да. Булар ушак эле таратат, булар ар кайсы бизнесменге таандык. Ошондуктан фактыларды текшербей атып эле бул кыргыз медиасы, айрыкча кыргыз гезиттерине абдан сын пикир абдан көп да. Бирок мен акыркы мезгилдерде бир тенденцияны байкайм. Ошол эле ТЭЦ боюнча комиссияда иштеп атканда, ар бир маалымат азыр чыгат, социалдык түйүндөн, Фейсбуктан чыгат. Кээде аша чапкан мындай заголовок деп коебуз го, темасы ошондой коюлат, башка нукка бурулуп кетет. Бирок ошону менен бирге эле, эгер байкасаңыздар, азыр биздин журналисттер, мисалы үчүн, бетине, жүзүнө, бетине, чачына асылып эч жазбайт. Мындай эле бир маалыматты таратат, ал маалымат сөзсүз так маалымат болуп чыгат да, кийин такталган маалымат болуп чыгат. Демек ал бир саясатчыдан алат, аты жөнүн жазбай эле аны таратат. Ошондуктан саясатчылар азыр биз бири-бирибиз менен сүйлөшпөйбүз. Мисалы үчүн парламентте жыйын болуп атса, маалымат болор менен, маанилүү маалымат болсо, ошону мен мисалы үчүн Твиттерден же Фейсбуктан окуйм да. Жанында отурган саясатчыдан же жыйындан албайм ал маалыматтычы. Демек аябай мындай күчтүү да ролу журналисттердин. Айданбек мырза, сиздин көз карашыңызда? Мен силердин оюңарга толугу менен кошулам. Ошол эми журналисттер аркылуу саясат жасалат. Негизинен себеби журналисттер аркылуу бүт маалымат жетет. Азыр эми мына Аида айым айткандай социалдык түйүндөр аркылуу түздөн түз кайрылуу, түздөн түз маалымат жеткирүү абдан өрчүп баратат. Бирок сиз белгилегендей, алардын канчасы чындык, канчасы фейк жаңылык дегендей жанагындай маселе чыгып жатат. Бул жерде ушул ойлонуп отурган, чече турган мамлекет тарабынан маселе бар деп эсептейм. Бул кантип чечилиш керек, кандай жүрүш керек дегенде, мисалы үчүн ушул чет өлкөлөрдө алсаңыз, мисалы үчүн чоң телеканалдарды мамлекет каржылайт дагы, бирок өзү обочодо турат. Ошол BBC-ни алсак да мисалында. Бизде ошол жанагы кайсысы чын, кайсысы калп дегенде алып калганыбызда, мисалы үчүн көп менчик телеканалдар өзүңүз айткандай, жанагы Айда айым айткандай, кайсы бир ишкердики болушу мүмкүн, кайсы бир топтуку болушу мүмкүн. Алар мындай ангажированный, бир кызыкчылыкты көздөгөн жаңылыктарды көп таратып, элге түз чындык жаңылык жетпей калган учурлар абдан көп да. Ошондуктан ушул маселени чечүүнүн үстүнөн караганда, мына коомдук телеканал деп биз кетсек, ошол биз ушуга жетише албай келатабыз го. КТРКны коомдук дедик, ЛТРды коомдук дедик, бирок ал келип эле кайрадан бийликтин деле эмес, бир адамдын мындай кызыкчылыгына жүгүрүп, анан ошонун атаандаштарын, саясий атаандаштарын жамандоо жагынан алдына ат салдырбай аябай бир жаман көрүнүштөр болуп кетти.
ошондон ушул жагынан алганда чыныгы коомдук телеканалга айлантып, эл тарабынан бир калыс мындай акыркы чыныгы эл аралык стандарттарга туура келген жаңылыктарды, маалыматтарды алуу жагын жөн койсо, мүмкүн жанагы аябай көп чаташкан маалыматтар ушундай бир селдей агылып жаткан учурда мүмкүн бир туура жаңылыктардын бир булагы болот эле деген ой бар да, ушул жагынан алганда. Мен да ушуга кошумча айтып коеюнбу? Ушул программага даярданып жатып дагы мындай чечүүчү жактарын ойлосом, чын эле биз коомдук телеканалды курушубуз керек. Бирок мына 1 жыл мурун келгенде коомдук телеканал боюнча мыйзамды алып чыксам, ошол мыйзамды алып чыгып оңдош керек болду. Жанагы наблюдательный байкоочу кеңеш бар ал жерде. Биз келип эле ал жерде мисалы үчүн бир бөлүгү жарандык коом, бир бөлүгү президенттен, бир бөлүгү парламенттен дегеним менен формалдуу болуп калып атат да ошол адамдарчы. Анан байкоочу кеңеш дагы өзүнүн ролун жакшы аткара албай атат. Анан байкасаңыздар, мына ал мыйзамда бийликтин, премьер-министрдин, президенттин иш чарасын көрсөтүш керек деп жазылып калган пункттар бар да. Ошолорду алалы десек дагы абдан чоң мындай талкуу болуп кетти коомдочу. Анан азыр мисалы үчүн парламентти көрсөтпөйт. Биз парламенттик өлкөбүз, бирок коомдук телеканалдан бир дагы парламенттин үнү жок. Негизи коомдук телеканалды түптөп алсак абдан жакшы болмок, чыныгы коомдук телеканалды. Себеби дегенде бизде баары бир тоолуу аймакпыз, айылдарда ошол коомдук телеканалды көрүшөт. Ошол маалыматка мындай кандай десем, ошол нукка буруп коет да маалыматчы, коомдук пикирди. Эми бул телеканалдардан дагы сырткары гезит журналдар деген бар да. Бүгүнкү күндө гезиттердин тиражы абдан аз да, нускасы абдан аз. Баары бир булар телеканал же болбосо интернетте таасири улам барган сайын азайып атат да. Анын менен катар каталар аябай көп, ушактар аябай көп. Ошол дагы түшүрүп атат да. Мисалы үчүн мен бир мурдагы редактор катары айта турган болсом, бизде мына гезиттерде стилистика деген, сөз айкашы деген, адабий тилдин нормасы деген бир топ эрежелер сакталбай, жаргондун тилине түшүп алышты. Анан да каргап, шилеп жазган мода болуп кетти. Деги эле ушул айынан бүгүнкү күндө гезиттерге көптөр мындай жакшы маани бербей атат да. Күндөн күнгө таасири азайып баратат гезиттердинчи. Ушул боюнча сиз мына көп жылдык тажрыйбаңыз бар, гезитте иштеген, азыр дагы мына Элньюс деген сайтты чыгарып атасыз. Ушул боюнча оюңузду айтсаңыз сиз. Ушул менен кантип биз мындай дегеним, илгери биз бала кезде мектепте окуп жүргөндө туура сүйлөм жазыш үчүн газетадан көчүрөт элек да. Гезитти карап түзөнөт элек. А бүгүн газетаны карап жазам десең, толгон катага туштугасың да. Бул биринчиден замандын агымы. Азыркы кезде бардык маалымат каражаттары электрондук форматка өтүп, сайттар аркылуу, анан социалдык түйүндөр аркылуу баратат. Бул биринчиден ошол гезиттердин аз нускага ээ болуп, калкта таасирин азайып жатышынын чыныгы себеби ошол жакта да. Экинчиден, албетте, жанагындай сиз айткандай катачылыктар, профессионалдык эмес бир көрүнүштөр ал дагы өзүнүн бир таасирин тийгизип аткандыр. Бирок негизги себеп менин оюмча ошол заман ушундай болуп калды. Азыр бир жумалап гезитти күткөн адам жок. Алардын бардыгы мына айдайым айткандай минутасын минут сайын, секундасын секунда сайын социалдык түйүндөр аркылуу түздөн-түз маалымат алып, же болбосо сайттар аркылуу күн сайын жаңыланып, саат сайын жаңыланган сайттар аркылуу маалымат алып, ошентип баратат. Эми гезиттер дагы бир мына ушул чет өлкөлөрдү дагы алсак, ошо гезиттерден кээ бир гезиттер жабылып баратат, өзүнөн өзү интернет электрондук вариантка өтүп атышат. Бул азыркы кездин реалдуулугу ушундай. Эми жанагы сиз айткандай гезиттердеги сабаттуулук жөнүндө келсек, ал эми өзүнчө бир чоң бир неме. Анын биринчи себеби менин оюмча бизде аябай көп гезит чыгып кетти. Ал жерде сабатың барбы, жокпу, аны эч ким контролдобойт. Каалаган эшпайыңда, ташпайыңда гезит чыгарып, каалагандай жазып чыгара берет. Бул эми баягы сөз эркиндигинин бир балалык оорусу дейбизби, же бир кандай бир өсүү процесси дейбизби. Өсүү процесси дегенибиз менен бирок гезиттердин күнү бүтүп баратат да. Ушул жагы бар да, чындыгында. Мына аябай 3000 нуска. 3000 нуска менен гана чыгат. Алар дагы ушул
ушундай акыбал болуп атат да азыр. 5000 бар, алар өтө сейрек да. Аны канчасы сатып алды? Эми айдай мен мындай биз түзөбодо ошол учурда мындай эркин баарлашуудабыз. Мен ушуну байкадым да. Жогорку кеңешке журналисттердин өкүлдөрү көбүрөөк келди. Мурдагы чакырылыштарга караганда бүгүнкү күндө бир баш аягы бир 10дун тегерегинде журналисттер, биздин коллегалар отурбайбы? Анан ушул журналисттер келгенден кийин парламент негизги бүгүнкү күндө саясаттын очогу да парламент болуп аткандан кийин баягы маалыматтардын тез тарашы ошол жерде отурган депутаттарга да байланыштуу да. Биздин сизге окшогон коллегаларыбыз баягы көп нерсе мурда айтылбай жашырынып кала турган болсо, азыр сиздер дароо эле коюп атпайсыздар Facebook'ка, өздүк баракчаларыңарга жазып. Ушунун таасирин ушу коллегаларыңар байкашабы? Эмне деп атышат ушулар? Силерден чоочулап турушабы деген мааниде айтып атам да. Бизден чоочулап турушат, кээде жактырышпайт, кээде келип ачык айтат, ушу журналисттер күйгүздүңөр силер депчи. Айтпай эле койбойсуңарбы эми деп. Мына ТЭЦ боюнча комиссияда дагы Улан Бердибаевич менен башынан баштап эле жок, бардык ошо массалык маалымат каражаттары келет. Түз эфирде болуп атпадыбы? Көп маалыматтар ошо түз эфирдин алкагында чыгып кетти да. Жана кычкач, камера болбосом ошол башка комиссияларда эле өзүбүз чогулмакпыз 12 адам. Анан көбүн анча билбей калышмак да. Анан биз эми табитибизде да ойлогон оюбузду дагы, пикирибизди, эмоциябызды дагы жазып ийебиз да. Муну негизи Ширин Айтматова баштаган болсо керек эле. Мындай Твиттерге жазып ийип, жыйында эмне болуп атат, өзү эмнени ойлоп атат. Азыр мисалы үчүн перископ деген бар, ошол жыйында отуруп эле түз эфирге чыга каласың. Неме телефонду алып туруп элечи. Ошонун баары мындай саясатты өзгөрттү. Мындай өзгөрттү. Анан башка депутаттар түздөндү, жактырбаса дагы эми ачыктык баары бир стратегиялык жактан алганда жакшы нерселерге алып келет да. Ачык, айкын болсо, башка бирөөлөр дагы ачык, айкын айтат. Анан ошо таасири бар, сиз айткандай эле. Бирок абдан мындай дагы нерсе бар. Мени жаман көрүшпөйт, бирок депутаттар журналисттерди абдан жек көрүшөт. Абдан жаман көрүшөт. Журналисттер депутаттарды жаман көрүшөт да. Ошондой мындай мамиле түзүлүп калган биздечи. Балким бул жакшыдыр, бири-бирин сындап турушат да. Бирок анткени менен Айданбек мырза айтсаңыз, эгерде ошол журналисттер бүгүнкүдөй абдан активдүү болбогондо саясаттын мындай супсагыраак болот беле дейм да, бүгүнкүдөй ысык болбойт беле дейм да. Ошону биздин журналисттер кайнатып атат да. Бул жагынан айтканыңызда туура. Негизи кыргыз коомчулугу ушул 90-жылдарда жана эгемендик аларда демократияны курабыз деп күйлөнүп алган да. Ошол коомчулуктагы бир күү ошол журналисттерге дагы тип, журналисттер ошонун немесинде алып алганда, ошондон пайда болгон мына журналисттерди саясатчыларды деле Акаев учурунда да кысымга алууга аракет кылып көрүлдү. Бакиев учурунда дагы ошондой нерсе жасалды. Мына Атамбаев баарынан ашып түшүп саясатчылардын деле оозун жаап койгон. Булар жакында эле мүмкүн ачык сүйлөй баштады окшойт. Кээ бир саясатчыларыбыз көпчүлүгү унчукпай эле коркуп ушу баалык парламентте эле отурганбыз да. Бул саясаттын өзгөрүүсүнөн ошол кызыл камчы жанагы сотторду каалагандай пайдаланып, УКМКны каалагандай пайдаланып, прокуратураны каалагандай пайдаланып, оозун ачкан журналисттерди соттоп, депутаттарды коркутуп, ушундай акыбалга алып келген болчу. Эми азыр кээ бир журналисттер ошого карабай өзүнүн оюн айтып жазып жаткан, саясат бирок мынчалык деңгээлде мындай күргүчтөп катуу боло албай жаткан да. Качан мына аябай катуу бир өзүм билемдик сотторду, ушул жанагы айтылган бардык күч органдарын каалагандай пайдалануу мындай эркин боло түшкөндөн кийин, аны пайдалануу токтогондон кийин ого бетер бизде экинчи бир дем ачылды дегендей болду. Парламент дагы мына азыр өзүнүн мындай айтканда кемелине келип айта турганын айтып дээрин деп, кимди болсо дагы сындап, бир кишиден башкасын сындап, булар азыр катуу неме боло баштады. Журналисттер деле азыр коомчулук деле ошондой эмеде турат, себеби жаңы президентке мүмкүнчүлүк бериш керек деген мүмкүнчүлүк дагы бар, бирок ал канчага созулат, ал башка нерсе. Негизи сиз айткандай, журналисттер ушул саясаттын бир бөлүгү катары, саясат бийлик кандай эмеде жүрсө, ошого жараша баратат. Албетте каршы болуп ар дайым сындагандагы журналисттер, алар өзүнчө бир бөлүкчө отряд катары, алар дагы сөзсүз келатат. Мына
Заноза сайтын карап көрүңүз, андан кызматкерлерин карап көрүңүз. Алар ушу менчик сайт болуп, менчик журналисттер ошол жердегилер кандай чоң эмелерге туш болушту, кысымдарга. Бирок ага карабай бул тешигин жапса, аркы эшигинен кирип өздөрүнүн кесиптик милдеттерин баары бир аткарып жатышты да. Мына жаңы телевидениялар ачылып жатат. Бул жерде дагы көп ар кандай пикирлер айтылып жатат. Негизи буюрса сөз эркиндиги жагынан ушу журналисттердин жана башында сөз болгондой саясатка таасири мындан ары дагы күчөп келатат да. Эми негизи ошол айтылган сөздөн тыянак чыгарышта. Саясатчылар болобу, башка болобу, кээде бизде сөз жебей калдык го. Сын айтылса деле карабай калдык. Ушул жагына бир эме келсек, сөз жей баштасак бир аз, анда чындап сапат мен бир неме болот элек. Айтайын дегеним айдайым, жоопкерчиликти унутпашыбыз керек да. Бул эркиндик, өз жоопкерчилик. Мисалы үчүн мен кээде ойлоном да, биз дагы ошол журналистика тармагында көп жүрдүк. Анан биздин жоопкерчилигибиз акыркы убактарда бир аз алыстап кеттик да жоопкерчиликтен. Эптеп сенсация куумай, биринчилерден болуп ал маалымат туурабы, туура эмеспи тактабай туруп, бир тараптуу берип жибермей, анан бирөөнү да мактаганда көкөлөтө мактап, бирөөнү жамандаганда мындай жекире мындай азыркы журналистиканын тили менен айтканда шоап салмай, ушундай ушул деги эле ушул жоопкерчилик жагын мыйзам менен күчөтүш керек да. Мыйзамдан коркушубуз керек, мыйзамды сыйлашыбыз керек да. Ошол учурда биз бул улуттук, мамлекеттик, маалыматтык коопсуздук деген бар. Биз буну да эске албай коебуз көп учурдачы. Кошуна мамлекеттер менен жакын турабыз. Ушул нерселерди биз мекенчилдик сезимдер. Ушул жагынан сиз депутат болгондон кийин мындай ойлондуңузбу? Мындай мурда эркин журналист болуп жүрсөңүз, азыр депутатсыз, мамлекеттик кызматчысыз, мындайча айткандачы. Ушуну айкалыштырып, сизде кандай бир туюмдар пайда болду оюңузда? Негизи жоопкерчилик депутат катары пайда болот экен, себеби дегенде кээде айрым бир топтор өз кызыкчылыгында бир маалыматты таратып ишсе, ал коомдук пикир жаратса, мындай туура эмес маалымат эле, башка эле маалымат, фейк ньюс биз айткандай. Бирок ошол коомдук пикирди жаратып койсо, биз эми мамлекеттин курсу башка жака бурулуп калат да. Же болбосо бир чечимдер кабыл алынып атат да. Биз азыр мисалы үчүн мен жана Британияга анан Америкага жакында барып келгенде ошо фейк ньюс аларда дагы ошол абдан күчөгөн. Трамптын келиши менен башка өлкөнүн шайлоосуна кийлигишүү маалымат аркылуучу, ошол эле Facebook, анан башка Twitterде алар мисалы үчүн комитети Великобританияда мындай сурап атышат да, силер маалыматты кайдан аласыңар, бизге отчет бергиле деп мындай чоң талкуу бар азыр дүйнөдөчү. Бирок ошол менен биргеликте эле мен айта албайм да, мисалы үчүн журналисттерди жоопкерчиликке тарткыла, жоопкер деп айтсак, алар мындай сезе калып, ошону оңдолуп кетпейт да, кырдаалчы. Биз бир эле нерсеге таянабыз журналистикада, фактка. Ошол бардык кесиптештер фактын эле текшерип койсо, ошондо баары жакшы болот да. Бул адам эмне деди, анын беделине шек келген жокпу, эмоцияларды таштап туруп эле ошол эле маалыматты бер. Бирок алдаба да, мындай жанагы жалган маалыматты таратпа, фактты үч жактан эле текшерип кой. Ошол бизди коомду алдыга сүрөйт. Анан башка, мисалы үчүн азыр сиз айтып атпайсызбы, башка проблемалар бар. Бизде мисалы үчүн реклама азыр биз Кыргызстанга келбей калды. Казакстан, Өзбекстан аркылуу чоң реклама берүүчүлөр Казакстанга барышат дагы берет, себеби дегенде биздин калк көрөт анычы. Өзбекстанда дагы ошондой проблема болуп атат. Ал эми мындай биздин медиадагы ички проблемалар да. Анан жакында эле мына Бекешевдин мыйзамы дагы тартылды да, кайра тартылды. Анда да биз чоң талкуу болду. Ал айткан ушу жоопкерчилик тууралуу айтып атты да. Мисалы үчүн социалдык түйүндөрдө дагы жанагы жалган маалыматты, фейк аккаунттар таратканда, бирок анын штрафы, доосу 20 000 кем болбосун депчи. Бирок биз көрбөдүкпү, мына доо боюнча ал бир мыйзамга келип такалат да, жанагы президенттин укуктарынын кепилдигинин аткарылышы. Ошол мыйзамга таянып эле баш прокурор азыр мисалы үчүн беделине, президенттин беделине шек келди деп эле жана доонун суммасы чоңоюп кетип атпайбы, сиз айткандайчы. Эгер ошол мыйзамда мисалы үчүн конституцияга карама каршы келет экен да, президенттин дагы бедели жөнөкөй жаран бедели менен тең да, материалдык мындай немесичи, байлыгы, материалдык эмес байлыгычы. Ошондуктан биз мындай орток пикирге келишибиз керек. Ооба, жоопкерчилик керек, бирок баары бир биз оздуктай албайбыз. Бизде айрыкча Кыргызстанда да мен ушуга ишендим.
ынандым. Бизде айтат го баш кесмек бар, тил кесмек жок депчи. Ошол биздин мындай жүрөгүбүздө отурат окшойт. Себеби дегенде сөзсүз айылга барсаң дагы ошону айтат да, бул ак сүйлөдү, бул түз сүйлөдү, бул бетке айтты. Анан массалык маалымат каражаттардан дагы ошону күтүшөт. Ошого эле фактын эле кошуп койсок, биз алдыга жылабыз да. Бирок ушул жерде мына сиз бир жакшы нерсени айтып кеттиңиз. Жанагы беделине шек келтиргенде айыппулду сурап атпайбы, доодун куну да, мынча айтканда. Өзүнүн аброюнун кунун коюп атпайбы? Бул жерде дагы бир кызыктай жагдай болбоду. Акыркы убактарда жана бир Алга Кылычев деген 20 миллионго баалады. 70 миллионго баалады. Ал президенттен алда канча кымбат экенин көрсөттү. Ошол эле президенттин айдоочусу дагы Уран Ботобековдорго койгон доосу президенттен жогору болду. Деги эле ушул мындай бир логика болуш керек да. Мына сиз Европада бүгүнкү күндө биз суктанган ушул укуктук мамлекеттик куруудагы адам укугу боюнча деги эле ошол массалык маалымат каражаттарынын биз ошол жакка карап түздөнүп калбадыкпы батышта. Ушул жагы кандай каралат экен ошол батышта? Сиз мына Чехияда, Прагада акыркы учурда бир 2 жыл иштеп келдиңиз, көрүп келдиңиз. Албетте биздегидей эле бир тенденция бар. Алардагы тенденция тескерисинче бизге келген. Аларда дагы жанагы абройлуу маалымат каражаттары баягы ишеничтүү турган. Экинчиси жанагы сары, желтый пресса деп коет. Ошол жактар. Ал жактагы эмнени жазып атат, ал Кудай сактаганычы. Аны өздөрү деле аны анча маани бербейт, андайлары көп. Экинчиси ушул абройлуу телеканалдардан же маалымат каражаттарынан айтылган сын болсо, бул саясатчы үчүн аларда абдан катуу неме кабыл алынат да. Бизде мисалы үчүн кээде сын айтылып калса деле, бир абийир ачылып калса деле, бир кылмыш ачылып калса деле маани бербей коебуз го эми. Болсо болуп турду эми, ал баары эле болуп атпайбы дегендейчи. Аларда андайга абдан катуу маани беришет. Беделине да. Анан сотко берип алар деле мындай аябай калпы кеткенде, аларды деле сотко берип моралдык жактан утуп алууга көбүрөөк басым жасагандай сезилет да мага алардачы. Бирөөнү мукуратып салуу эмес, баягы материалдык жактан сойлотуп салуу эмес, моралдык жактан жеңишке жетишүүгө айрыкча көбүрөөк. Мына соттон утуп алды деген маселеге чоң өзүнүн аброюн кайра келтирип алганга чоң маани берилет да. Бизде деле ошол жагына барсак болот. Мисалы үчүн сөзсүз эле кимдир бирөөнү ушунча эме кылып соттоп салуу эмес, моралдык жактан жеңишке жеттик, мына акталды деген маселегечи. Ошол биринчи. Бизде деле ушул бар негизичи, баягы маалымат каражаты калп бир маалымат тараткан болсо, ал биринчи кезекте сотко чейин кайра төгүндөгө тийиш да. Ошондой Бекеш боюнча мындай талкуу болду да, сөзүңүздү бөлүп салдым, кечиресиз. Мисалы үчүн соттор караганда адамдын айлыгын карайт экен. Дастан Бекешев. Дастан Бекешев. Антпесеңиз бизде да Бейшембек Бекешев бар. Ошол мыйзам сунуштап 20 миңден кем болбосун деп атпайбы? Социалдык түйүндөрдөгү. Социалдык түйүндөр. Анан бизде жарандык кодекске өзгөртүү киргизип атат, ал бар бизде. Жана сиз айтып аткан төгүндө бар. Ал айтат, мисалы үчүн 20 азыр массалык маалымат каражаты таркатса, 20 интернет сайт төгүндөш керек. Ал мүмкүн эмес да техникалык жактан. Же болбосо ар бир сааттын башында телеканал төгүндөш керек экен. Ал да мүмкүн эмес туралы. Анан соттордун ишине кийлигишип атат да, биз аябай сотторду жаман көрөбүз, бирок алар деле ишти караганда мындай карашат экен да, айлык акысы канча анын? Расмий түрдө айлык акысы канча адамдан? Ал төлөп бере алабы? Ошондой биз айткандай жанагындай чоң суммалар келбейт да, чоң суммалар болбодубу? Биз 9%га артка жылып кеттик ушул жылычы. Сөз эркиндиги боюнча 9 баскычка артка кетип калдык да, ушул доолор боюнча, материалдык доолор. Албетте, президент баш болуп доо коюп жатса, анан ал бир жылда мүмкүн бул жылы көтөрүлөбүз деген бирок үмүт бар. Бир ушул жерде да бир мындай тенденция пайда болду да. Бизде мисалы үчүн айтышат да, мен 2 миллион коем, 3 миллион коем, бирок утуп алсам карылар үйүнө берип коем, жетимдерге берип коем деп. Менин маалыматым боюнча, мен дагы көбүрөөк ушул жагын талдаганда, ошол эле батышта жана башка өлкөлөрдө доону андай кылбай эле өзүнө эле пайдаланат экен да, көпчүлүгүчү. Мен ушунча моралдык чыгым тарттым, ошол өзүм эле керектейм депчи. А бизде ушу коомго жакшы көрүнүш үчүнбү мен жетимдерге берем, мен карылар үйүнө берем, балдар үйүнө берем. Бул коомдук пикир менен эсептешүү да. Бул пиар да. Пиар. Ушунун өзү пиарбы дейм да. Мен сизден ошону сурайын дегем, себеби сиз дагы эл аралык ушу маалымат каражаттарында, абройлуу маалымат каражаттарында иштеп келбедиңизби? Ушул жагында сиздер
керек болсо изилдөөлөрдү жасагансыңар. Мен андай балдар үйүнө берем деген укпапмын. Бирок эгер ушундай окуялар болсо, менин оюмча бул эми коомдук пикирден алыстап кетпөө, коомдук пикир менен эсептешүү да. Мен жанагы оюмду толук бүтүрбөй калдым да, жана мага эмне жакпайт азыр. Биз жана Facebookка бир маалымат чыгат дагы, ал мисалы үчүн 100 шейр болот, 100 жолу бөлүшөт, 1000 жолу бөлүшөт, же 1000 лайк алат, Ошону сөзсүз премьер-министрге жеткирип, ал бир чечим кабыл алып, ал бир балага белек берип, бирок ал системалуу түрдө проблеманы чечпей атат. Туурабы? Мисалы үчүн жакырчылык көйгөйүн чечпейт. Бир балага үй бересиң, бирок 1000 бала үйсүз калып атпайбы? Ошондой бир пиарга өтүп кеттик да, анан биз коркобуз абдан. Мисалы үчүнчү, азыр чынын айтсак, коомдук пикирден абдан коркуп, жетеленип калдык. Андай болбош керек да. Сен эгер саясатта жүрсөң, прагматикалык эле болуп, эгер ошол чечимиңе ишенсең, сиз айткандай да, эгер ошол 2-3 миллион сенин аброюң деп бааланса, аны эмне себептен өзү колдонбосун, туурабы? Колдонуш керек, өзү эле ачык айтыш керек. Себеби дегенде адам ошон үчүн сотко барды да, сиз айтып аткандай аброюн калыбына келтириш үчүн барды. Анан кайра эле биз мындай абдан Facebook'тан көз каранды болуп калдык, чынын айтсак. Эл эмне дейт деген бизде турат да. Бул жакшы жагы дагы бар. Бирок мындай кээде мамлекетте чечим кабыл алып атканда дагы башка жактарды эске алыш керек, туурабы? Мен оюмча бул эми бизде акыркы мына Сапар Исаковдун өкмөт учурунда ушундай бир баягы бир жакыр үйгө бара коюп, анан ошого конфет алып бара коюп деген же бир белгилүү блогер бир нерсе жазса, көрсөтмөлүк ушундай бир нерсе күчөп кетти да, бирок мамлекеттик саясат андай болбош керек. Мүмкүн жардам керектир анча-мынчачы, бирок анын ар дайым эле ошо көчөгө чыгып эле бир үй бүлөгкө жардам берип, анан ошол аркылуу пиар жасоо бул таптакыр бир мамлекеттик саясатка туура келбеген нерсе да. Мамлекеттик саясат жалпы бардык элге бирдей маселени чечүүгө тийиш да. Ал жанагы жакырлардын немесин көтөрүү, балдарды мектепке тартуу, бул эми өзүнчө бир чоң саясий чоң маселе да. Анан бирөөсүн тандап алып анан ошону жасай коюу, бул эми баягы фейк ньюс дегендин эле бир түрү деп ойлойм да, мен дагычы. Жок, мен ошол бир маселени айткым келгенде, биз көп жетеленип атабыз азыр. Жанагы Британияда дагы ушул көйгөй бар экен. Популисттик ой пикирге жетеленген саясат деп мындай изилдөөлөр жүргүзүп атышыптыр да. Кээде мисалы үчүн экстремизм боюнча, же сиз айтып аткандай мамлекеттин кызыкчылыгы, коопсуздугу боюнча популярдуу эмес чечимдерге барышка туура келет да, саясатчыларга, мамлекеттик. Коомдук пикирге биз аябай жетеленип алганбыз. Жакшы жагы дагы бар. Азыр ар бир саясатчыдан сурасаң, ал коомдук пикир менен эсептешет. Бизде жарандык коом мындай түзүк эле күчү бар да. Бирок кээде абдан эле ошого жетеленип кетебиз. Биз Facebook'та ушундай болаттыр. Азыр байкасаңыздар, жыйын эмне менен башталат? Социалдык тармактарда талкууланып аткандай дейт да. Негизи парламентте талкуу болуп туруп ал жайылыш керек да. Чечим ошондой болуш керек. Бирок бул нерсе биздин саясатчылардын мындай мүмкүн, ал саясатчылардын бышып жетелиликтигинендир. Эгерде бекем көз карашы болсо, өзүнүн саясий көз карашы болсо, өзүнүн ынанымы болсо, мына саясатты жүргүзөм деген, ал эч качан социалдык түйүндөрдөгү кандайдыр бир компанияга алдырбайт. Ал өзүнүн саясатын жүргүзө берет. Ал быш элек адам мүмкүн кандайдыр бир эпкинге баш ийип ошентип кете бериши мүмкүн. Ошол чоң таасири ошондой болуп атат да азырчы. Эми бул жерде дагы бир кызыктуу жагдай бар да. Жана сиз айткандай ушул саясий түйүндөрдүн, айрыкча интернеттеги маалыматтарга же сындарга ошого таасирленип берилип, ошондон чыга албай калган саясатчылар бар. Ооба, ошондой бар тенденция. Тенденция бул тескерисинче аябай күчөп атат. Ошол пикирлер менен эсептешип калып атпайбы? Ошол пикирлер менен эсептешип, ошонудон арылам, же болбосо ошону баштайм, же бул жагам деп. Бул өтө чоң коркунуч да бул. Туура, мен дагы ошол күнүгө турганда, мисалы үчүн кээде аябай жаман пикирлер келет, бирок ошо ар бир саясатчы өзүнөн сураш керек да. Мен саясатка баргандан кийин өзүңдүн пикириңе катуу турушуң керек, ишенишиң керек. Же бир мыйзамды өткөрүп атканда сөзсүз бир каршы адам чыгат да, же бир группа чыгат, анан ошо жагынам дегенде эле көрүнүп калат азырчы, мага көрүнүп калат. Ошол саясатчы көрүнөт да мага, ошол 100 адамга, 200 адамга жагынам деп атып эле өзүнүн мындай эмесин жоготуп ийет. Мен туура бул трагедия. Бул аябай чоң трагедия чынында. Себеби дегенде сиз эң жакшы сөздү баштап койсуңуз. Адамдын өзүнүн биринчи кезекте фундаменталдык билими болуш керек. Анан ошол тармак боюнча кеңири билими болуш керек, тажрыйбасы болуш керек. Ал өзүнүн беттегенин тууралыгынан жазбаш керек да. Бирок адамдар коркуп кетип, өзүнүн тууралыгынан шек санап, анан ошого таасир этип жүрүп атпайбы? Ошондой болуп атат да. Ошондой болуп атат. Мен ушул суроону күнүгө берем. Мен коркуп атамбы? Же чын эле чечим кабыл алып атамбы депчи. Бирөөгө жагынгым келип атабы же жокпу деген суроону берем да өзүмө. Анан деги эле мына бул бизде
өкмөт аткаруу бийлиги ушул пиардан алысыраак болсо дейм да. Себеп дегенде мына Өмүрбек Бабановдун өкмөтүнөн башталды да, өзүн пиарлоо, ашкере пиарлоочу. Мен ошондо айттым эле, эфирден Азаттыктын ыңгайсыз суроолоруна чыгып калып айттым эле, ошондо бир 5 жыл мурун бизде аябай кыш катаал болуп, жут болбоду, малдар кырылып. Ошондо ошо Бабановдун өкмөтү жанагы чоң жүк ташуучу машиналардын алдына кыргыз өкмөтүнөн алай элине жардам деп жазып алып пиар кылды да. Бул эми абдан уят көрүнүш болду да. Ал жасоочу жумуш. Өзүнүн эли, өзүнүн жери, эгерде башка сөз тажик өкмөтүнөн же өзбек өкмөтүнөн десе, анан өзүнүн элине, өзүнүн күндөлүк кыла турган ишине ушундайга чейин барды да. Ошол эле учурда мына бүгүнкү сиз айтып кеттиңиз, Сапар Исаковдун өкмөтү андан ашып кетти да. Ар бир баскан турганын, бир жетим жесирдин башынан сылаганына чейин мына бизде пиар менен алектенип көп иштер калып атат да. Жеңил желпилик менен ошондой болуп кетти да. Ушул маселеде мына жогорку кеңеш бүгүнкү күндө силер парламент, биз баш мыйзам боюнча парламенттик башкарууда өлкөбүздө атпайбыз да. Ушуну сиздер журналисттер, парламентте отурган депутаттар аябай активдүү болуп, өкмөттөн ушул нерселерди талап кылсаңар аябай жакшы болот беле дейм да. Биз айтып эле келатабыз. Негизи мен дагы силерге кошулам, толугу менен кошулам. Кечээ эле бир курдашым менен сүйлөшүп атып айттым эле. Негизи премьер-министрлер өкмөт пиар менен алектенбей эле койсо жакшы экен да. Биз күбө болдук, мына Сооронбай Шариповдун өкмөтү дагы мындай тынч иштеди. Мен өзүм да күбөмүн да, кээде мисалы үчүн Facebookка кирбей, Twitterге кирбей, массалык маалымат каражаттарына чыкпай иштесең, мындай жакшы жемиштүү иштеп каласың да. Анан чыгып эле күнүгө чыга берсең, анда мындай селфиге айланып кетти, субботникке айланып кетти. Биз мисалы үчүн эми Сапар Жумакадыровичти мен сыйлайм, бирок анын өкмөтү эмне менен эсте калды бизде? Менин эсимде ошо селфи менен эсте калды да. Бул мындай көңүл жылытарлык эмес да. Бул тарыхта эмне менен каласың? Премьер-министр катары субботник менен каласыңбы же селфи менен? Селфи деген жанагы чогулуп алып эле артисттер менен сүрөткө түшө берди да. Бул абдан жеңил желпи премьер-министрдин мындай образын түзүп койду. Биз эми жана жыйында отурганда көйгөйдү мындай көтөргөн жокпуз. Эми көп пиар жасабай, ишти жасагыла деп айткан депутаттар көп эле болду. Бирок силер массалык маалымат каражаттарга чыкпагыла деп биз албетте айта албайбыз. Эми мындай тажрыйбалуу адам болсо, социалдык түйүндөрдөгү маалыматтардын саманы кайсы, топону кайсы, даны кайсы дароо эле элге алат. Алар андага мындай байланбай эле өзүнүн саясатын айта турган сөзүн айтып кете берет. Ал мындай эме боло албайт да ал жердечи. Ал жерде кээде бир мындай өнөктүк бир команданын иши болуп кетиши мүмкүн. Ошолордун бардыгын саясат менен алектенген адамдар, бардыгы күндөлүк саясат менен алектенген саясатчылар кайсы жагынан шамал согуп жатат, кай жагынан жел кирип жатат, бардыгын баамдабай билүүгө тийиш. Ошондо булар эме болот, ошондой баягы тенденциялардан мындай көз карандысыз болууга, өзүнүн саясатын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алат да. Ал үчүн албетте бардык нерселер менен кабардар болуп туруш керек. Социалдык түйүндөрдүн жакшы жагы дагы бар. Ал жерде проблемалар дагы козголот. Алар дагы ниргеп алып, аны дагы өзүнүн өкмөт мамлекеттин алдында турган маселени чечүүдө аны да колдонсо, бул айма азыр эми баягындай түз эфирде дегендей эле берилип атпайбы бардык маселе, каерде эмне болуп жатканы. Бул жагында пайдаланса болот. Албетте компанейшн аны дагы чектеп эмес, эми мындай билип, туюп баалап койсо болот да. Дагы бир суроо да айдайым сизге. Бүгүнкү күндө сиздин көз карашыңызда биздин өлкөгө мамлекеттик маалымат каражаттарынын таасири ушул маалымат таратууда, идеологияны жүргүзүүдө өзүн актап атабы? Ушул керекпи бүгүнкү күндө ушунчалык райондук гезиттерди, областтык гезиттерди, областтык телекомпаниялар, өкмөттүн каржыланган 4-5 телеканалды кармоо, ушул зарылдыгы барбы ушунун бүгүнкү күндө? Менин оюмча өзүн актаган жок. Ошондуктан азыр мындай орчундуу маселе болуп атат. Каршылыктар аябай көп, жана райондук гезиттерди
оптималдаштыруу, кыскартуу болуп атпайбы? Жер жерлерде аябай каршы болуп атышат. Мен түшүнөм алардычы, өмүр бою ошол кабинетте отурат, унаасы бар. Анан биз маалымат бербесек, алардын жүйөсү болуп атат, эл маалыматсыз калат депчи. Бирок менин оюмча ушундай убакыт келди, аябай оор. Алар мисалы үчүн жумушун ташташ керек, айлыктары кыскарат, айрымдары жумушсуз калат. Бирок биз жанагы интернетке өтүп, же болбосо оптималдаштырып бир сайт түзүп, же болбосо бир телеканал түзсөк, дегенде мен изилдегенбиз, ошол эле райондук телеканалга, райондук гезитке аябай чоң акча кетет экен. А бирок өзүн актап атабы ошол маалыматты биз жүргүзүп атабызбы? Жок. Андан көрө ошол коомдук телеканал же ЛТР бардык жакка жетет. Азыр мына цифровойдо пакетте бардык телеканалдар кирген, мына ошо баары көрө алат да адамдарчы. Биз ошо оптималдаштырууга өтүшүбүз керек. Эми макулмун ага. Телеке каршы азыр ошол пакетте экиге бөлүнөт да, соц пакет, анан коммерческий пакет деп. Бизге окшогон жеке телеканалдардын бири да соц пакетте жок. Соц пакетте каналдардын бардыгы Кыргызстандын булуң бурчунда айылдарга чейин да. Бирок тилекке каршы ошол мамлекеттик телеканалдарга мен шек келтиргим келбейт, бирок маалымат таратууда бир жактуулук абдан күч да. Мына эмне үчүн жеке каналдарды эл көрөт? Каалайбызбы, каалайбыз. Себеби дегенде кайсы бир деңгээлде, мындай абсолюттук түрдө дебесек дагы тең салмактуулук бар да. Ошол мына Айданбек мырза, сизден сурагым келет да, бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик телеканалдардын саны акыркы 5 жылда өстү. Мурда 2 эле телеканал бар эле да, КТР, ЛТР. А бүгүнкү күндө 5-чи канал, Пирамида, өңдүү кайсы канал бар? Нью ТВ. Жок, Нью ТВ бул жеке мамлекеттик каналды айтып атам да. Пирамида 5-чи канал болуп улутташтырылып кетти. Улутташтырылган. 2010-жылдан 2005-тен кийин, 2010-дон кийин ушул учурларда улутташтырылып, булар мамлекеттин менчигине айланды. Мамлекеттин менчигине айланды. Бирок ушулардын бардыгы төртөө экен да. Өзүнүн максатында аткарып атабы ушул ишти? Мен оюмча, сиз башында айтпадыңызбы, мамлекеттик идеология, мамлекеттик коопсуздук саясат деп. Мына ушул мамлекеттик коопсуздук саясатты жүргүзгөнгө бизде эки ушул күчтүү коомдук телеканал, мына ошо КТРКны чыныгы коомдук телеканал кылып, жанагындай сиз айткандай бир жактуулуктан ажыратып, ал жерде бир чындап мамлекеттик саясатты, мамлекеттин да саясатын жүргүзүш керек. Президенттин деле эмне деп атканын, өкмөттүн кандай саясат жүргүзүп жатканын башканы жеткириш керек. Эл алдынан мамлекеттин өзүнүн бийлигинин иши жөнүндө кабардар болуш керек. Ал аркылуу, бирок ал бир жактуулук эмес, мондай башка маалыматтардагы берүү менен ошол жалпы элге маалымат жеткире турган бир эч кайсы немеге байланбаган, ангажированности жок бир телеканалга айланыш керек да. Ошондо бул мүмкүн жанагы регионалдык, майда райондук деңгээлдеги чыкпай эле калган гезиттер деп ойлойм. Алар чыкпай эле калган болуш керек. Кээ бир жерлерде окулбай чыкпай эле калган. Ошолор чындыгында эле ресурстар абдан көп кетет. Жоюлуп, аларды бир электрондук вариантка өткөрүп, маалымат каражаты боюнча райондо 1 киши, 2 киши болгон болсо, алар эле ошол район боюнча ошол райондогу маалыматтарды ошол электрондук вариантта таратып, ушундай бир оптималдаштырып, ушундайга барса болот албетте. Берки ресурстар азыр мына мамлекеттик мүлк фонду аркылуу, жана сиз айткандай пирамидасын деле, башкасын деле мамлекеттин акчасы, булар бир мамлекет үчүн мүмкүн бир чемодандыр да, баягы таштап коеюн дейт, таштай албайт. Көтөрөйүн дейт, дагы жүрөт да бир алып. Азыр 5-чи канал кандай оорап алды, туурабы? Ошондой дейт. Карызы бар, башка бар, ал жерде айлык төлөш керек. Ушу чемодан биз ушундай акыбалда да. Буларды чындыгында мамлекет чечсе болот да. Чындыгында ушул эки коомдук телеканалды чындап финанслап аябай, ошолор кетип жаткан каражатты мүмкүн ушуларга берип, күчөтүп, элге бардык булуң бурчка жеткире турган мамлекеттин саясатындагы. Анан албетте ал жердеги жанагы субъективдүүлүктү жоготуп, бизде мамлекетке эмес, мамлекетке иштесе жакшы болот эле. Бир кишиге иштеп калганы болуп калат да. Бир кишинин гана камчысын чаап алганы эң бир терс көрүнүш ушул бизде болду. Ошолорго чек коюп, мамлекеттик саясатты жүргүзгөнгө эч ким каршы болбойт. Мамлекеттик саясат керек. Мына көрүп турасыз, бул жагынан Казакстандын маалымат каражаты, бул жагынан Өзбекстандын маалымат каражаты, дүйнөлүк маалымат каражаттары бизди каптап атат бар жагынан. Мындай учурда биздин Кыргызстандын бийлигинин да саясатын жеткирүү чоң милдет, чоң иш. Аны аткарууну ушул эки чоң коомдук телеканалга жүктөсө.
Мен да кошумчалап койсом, коомдук телеканалды мисалы үчүн сеткасын эле карасак, күнүгө жаңылыктарды карайм да, биринчи эмне кетет? Бюрократиялык жаңылыктар кетет, ошол жана паркеттик жаңылыктарчы. Ушул регионго барды, премьер-министр, президент бул жака барды деп. Ал маанилүү жаңылыктар, алар кетиш керек да. Бирок биз адамдын бейнесин көрө албай атабыз да коомдук телеканалда. Ошол адам менен эмне болду? Чыныгы адамдын жашоосуна, кыргызстандыктын жашоосуна кызыгуу жок да. Кызыгы жок чын элечи. Биз мындай мисалы үчүн бир жерде өрт болду. Ошол эле мезгилде президент Баткенге барды дейлик. Ошол өрттөн 10 адам, 20 адам жабыркаса, эмнегедир ошол жаңылык 6-чы болуп кетет дагы. Биринчи президенттин Баткенге барганы кетет. Андай болбош керек да, өрттөн жабыркаган биринчи кетиш керек, андан кийин ошо президент Баткенге барды деп, аны биз дагы маалымат беришибиз керек. Биз ошого өтүшүбүз керек да. Эми илгерки убактан калганда коммунисттик партиянын генеральный катчысы Леонид Ильич Брежневдин сөзү биринчи берилиш керек деген нерсе ошол илгертен калган, биздин аң сезимибизге сиңип, айрыкча биздин ошол мамлекеттик телеканалдарда ошол калган, ошол нерсе дагы эле келатат да. Бул эми биздин мындай коомдук мамлекеттик маалымат каражаттарында ошол оорудан арыл элек бир акыбал ушундай да. Анан парламенттик телеканал бизге керек. Мына пирамида болуп атат. Пирамиданы биз ошол парламентке өткөрөлү деген аракеттер болду биз тараптанчы. Топ түзүлүп, бирок азырынча ал мамлекеттик боюнча эле калсын деген болуп атат да. Мына жыйындарды көргөн сайын менимче элде жакшы кызыгуу болду. Депутаттар кандай иштеп атат, жыйынга келип атабы, ким кандай сүйлөйт, баары эле көрүнүп калбадыбы? Среда, четверг, шаршемби, бейшемби баары эле көрүшөт. Анан парламенттик телеканал абдан маанилүү болмок. Байкасаңыздар, мына КТРКдан парламент эч берилбейт, же жаман берилет, же жаман сөз айтылат. Ошол менен азыр ким жаман? Өзүңүздөр билесиздер да, эң мокочо, эң жаман адам коомдогу бул депутат болуп атат да. Азыр ошондой коомдук пикир түзүлүп калды, эмнегедирчи. Анан бизге мындай парламенттик телеканал керек. Ошол дагы бизге мындай ар түрдүүлүктү алып келет да. Менин оюмча парламенттик телеканал өзүн актабайт. Ал бир-эки мындай курч жыйындарда коомчулукта бир кызыгуу пайда болот, жанагындай бир чоң маселелер талкууланганда. Андан кийин токтойт. Парламенттин ишин чагылдыруу ушул коомдук биздин телеканалдардын милдети болуш керек. Ал жерде өзүнчө парламенттик саат деп башка бир убакыттар өзүнчө бөлүнсө, ошол жерден эле жетиштүү болот. Урматтуу коноктор, биз түздүү эфирдебиз. Жанатан бери суроолорду айтып атат. Мен атайын бербей атам. Баягы кызуу талкууга мындай тоскоол болбосун, сөздөрүбүз бөлүнүп калбасын деп бир адамга берип коелу. Эгер режиссерлор техникалык мүмкүнчүлүк болсо суроону угушсаңыздар. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Эфир абдан кызыктуу жүрүп атат. Ушул массалык маалымат каражатындагы сөз эркиндиги боюнча абдан кызуу талкуулар жүрүп атат. Сиздерге рахмат. Анан ушу суроом бар эле. Негизи эфир аркылуу биз демократиялуу коомдо жашап аткандан кийин журналисттерге дагы эркиндик берилип, анан берилип калбадыбы? Анан ушул коомдук жайлардагы тамактануучу жайлар бар эмеспи? Анан ушул жака киргенде көпчүлүк журналисттер эфирден көрүп калабыз, кирип баратканда эле баягы кыз учу чыгып киргизбей, ушундай фактылар көп болуп калат да. Анан бул учурда журналисттер эркин киргенге укугу барбы же жокпу? Ушуну билейин дедим эле. Бар. Коомдук жайларга албетте бар. Менчик жерге мүмкүн, үйүнө киргенге, башкага менчик жайга киргенге мүмкүн эмес го дейм. Уруксат алыш керек. Же болбосо, мисалы үчүн базарга кириш үчүн, Дордойго репортаж жасаш үчүн бирок алдын ала уруксат алып коюшуң керек. Мен баратам, ушундай сюжет тартат элек депчи. Бирок ал жерде мындай өрт болуп атса, ал сөзсүз барып тартат да, коомдук жайда алчы. Мен дагы бир нерсени унутуп кала дегенди айтып коеюн дедим эле. Негизи биз журналисттерди уруша беребиз, сындай беребиз. Анан бирок жакында ошо ТЭЦ боюнча комиссияда дагы биз канча акыркы жолу 8 саат чыкпай отурдук. Ошондо там бердим менин кесиптештериме. Ошол эшиктин алдына уктагыча отурушту. Полго жатып алып кабинеттин. Ошол маалыматка ушунчалык алгылар келишти, ошол маалыматты жеткирели деп биз чарчадык, баарыбыз уктагыбыз келди. Бирок алар чарчаган жок да, ошол маалыматты алып, берип, тактап, эч чарчабайт экен да. Ушундай азарт менен иштешет биздин журналисттерчи. Бул көрүнүштү баарыбыз эле билебиз. Мындан бир 10 жыл мурун чет өлкөгө чыкканда, чет өлкөдөгү биздин кесиптештер ушинтип полго жатып алып, көргөндө аябай таңыркайт элек да, буларга ушунчалык зарыл экен да депчи. Көрсө мына бизге ошол келди да, бардык нерсе. Мына ошол эле учурда ошол батышта, өнүккөн өлкөлөрдө жана Айданбек мырза айтмакчы, олуттуу бир
массалык маалымат каражаттарынан мындай чындык айтылып ошол жөнүндө сөз болсо дароо отставкага кетип, биз таң калат элек да, булар да ушундай экен, бизде кет деп таш менен урсаң да кетпейт, жазып алып 10 күн турсаң да кетпейт, булар да ушинтип сындап койсо эле кетип калат экен деп. Мына ошол заман бизге келди. Зонтик көтөргөн прокурор кетти, андан башка да толтура мисалдар. Ушул мисалдар мына бизге келди да. Чынында бул жагынан абдан эле мындай өсүү бар. Бирок ошол учурда мындай ашкере орунсуз жагдайлар да бар да. Эми мен ойлоп калдым, ушунун баардыгын убакыт өзү барабар алат экен да. Бирок баягы жашоо токтоо менен катар бул журналистика кошо жүрө берет экен да. Бул илгертен маалымат бул биринчи орунда болгон, маалымат таркатуу, ушул ишмердиги болобу, саясаты болобу, жакшысыбы, жаманыбы баардыгы ушул кабарчылардын көзү менен, кабарчылардын колу менен жетип жүргөнү, бул адам заты жаралгандан бери эле да. Маалыматка биз муктажбыз да. Демек бул журналистика адам затынын жашоосунун акырына чейин болот. Өсүү, өнүгүү бирде ылдый, бирде өйдө. Мына ушул жагынан биздин милдетибиз, мына баарыбыз журналистпиз, аябай жоопкерчиликтүү, ары кызыктуу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу коноктор, ушуну менен биздин талкуубуз соңуна чыкты. Сиздерге чоң рахмат. Кайрадан эмкиден жолугушкунча сак саламатта калыңыздар.